Бардыгыбыз жого сыйынабыз. Ыйык жана сүйүүгө ырайымга толгон биздин Кудай Ата. Биздин күнөөлөрүбүз жана мыйзамсыздыктарыбыздын бардыгын өзүңүз кечирип, өз балдарыңыз кылып, ыраазычылык билдиребиз. Өзгөрүүсүз өз сүйүүңүз менен бизди сүйүп, өз денеңиз болгон жыйындын ичинде бизди бириктирип, жетектеп, тарбиялап келгендиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Улуу даңкыңыз үчүн, жакшы кабар үчүн бардыгыбыз биргеликте кызмат өтөй алышыбызга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бардык бир туугандар, аларды чакырып алып, баарлашууда болушубуз үчүн жетектегендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы бул сөз аркылуу сиздин ыйык, жакшы эркиңиз эмне экендигин ар бирибиз жүрөктөрүбүз менен таанып билүүбүздү каалагандыктан бул саатта чогулттуңуз. Бул саатта бизди кайраттуулук менен жакшы кабар сөз үчүн жашай тургандай кылып, бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, сиздин алдыңызга келгенде татыксыз кандайдыр бир жашоо күнү болбошуна өзүңүз жардам берип, ар дайым бизди ыйык рухтун жетеги менен, сөз менен ар дайым таза, ыйык кылып жетектөөңүздү суранабыз. Бул саатта биз менен чогуу боло албаган бир туугандар да бар. Алар кайсыл жакта болбосун, ар дайым ал адамдар сиздин ырайымыңыздын кол астында болушуна жардам бериңиз. Кимде ким кыйынчылыктарда жашап жаткан болсо, сыноолорго чалдыккан болсо, ал адамдарды дагы өзүңүз билгендиктен бардыгына жардам бериңиз. Кандай акыбалда болбосун, бир гана сизге таянуусуна жардам бериңиз. Биздин арабыздан бир дагы адам адашпасын. Дүйнө жүзүндө таркап жаткан бардык жакшы кабар сөзү жыйында, конференцияда өтүп жаткан бул саатта дагы бардык пасторлорго ыйык сөз аркылуу адамдардын жүрөгүндө өзүңүз иштеп, сиздин улуу сүйүүңүз аркылуу куткарылууга ээ болушуна жардам бериңиз. Мындан аркы өткөрүлө турган конференциянын бардык съезддеринде өзүңүз чогуу болуп, кызмат өтүп жаткан бардык бир туугандарга дагы керектелүүчү өз ырайыңыз менен, күч, кубат менен биргеликте ушул конференцияны аман-эсен аягына чейин жеткирип алышына өзүңүз жардам бериңиз. Жыйынтыгында бардык даңктоолор сизге гана арналсын. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исминен сыйындык. Аминь. Amen.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Башталыш китеп 1-бөлүм. Башталыш 1-бөлүм. Биринчи, экинчи аяттар. Бардыгыбыз биргеликте чогуу окуйбуз. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз ээн болчу. Түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Анан ошол эле жакта 27-28 аяттарды окуйбуз. Чогуу окуйбуз. Ошентип Кудай өз бейниси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейниси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди. Укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлигиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарларга бийлик кылгыла. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мурунку жумада биздин конференциянын 1-съезди өтө жакшы болду. Эми 5-күндөн баштап 2-съезд башталды. Галилея биздин лагерде конференция өтүп жатат. Эртеңки күнгө чейин 2-съезд болуп өтмөкчү. Балким сиздерди кызыктырып тургандыр, ошондуктан маалымат менен бөлүшүшө кетейин. Канча адам катышып жатат? Регистрациядан өткөн кечки убакытка чейин регистрациядан өткөн адамдардын саны 9545 адам. Аларга 393 адам кошулду. Бардыгы биргеликте 10748 адам катышып жатышат. Кечеки убакытта түшкү тамакты 8000 адам тамактанды деп айтылат. Ошондуктан 8000ден 9000ге чейин адамдар сөз угуп жатат деп айтсак болот. Бул кечеки күндүн статистикасы боюнча. Ал эми автоунаалардын саны, автобустардын саны 51. Ал эми жеңил автоунаалардын саны 1754 деп бизге маалымат беришти. Ырайым залы, ишеним залында бардык авто токтотуучу, унаа токтотуучу жайлар бардыгы толуп калды деген маалыматтарды бизге айтып беришти. Азыркы ушул саатта жакшы кабар сөзү көбөлөндүрүлүп жаткан учуру, ошондуктан жүрөгүңүздөр менен ал конференция үчүн дагы сыйынып берсеңиздер. 2 аятта жазылгандай, Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрдү. Кудайдын руху калкып учуп жүрчү деген темада бүгүн сөз сүйлөйүн деп турамын. Ыйык жазууну кара турган болсок, эгерде биринчи жолу бир жолуккан сөз боло турган болсо, аны башка жакта сөз түрдө кененирээк айтыла турган мазмундагы сөздөр болот. Тема болобу, же болбосо сөз болобу, сөз түрдө аны кененирээк чечмелеп, Кудайдын эркин ачып берген мазмундарда өтө көп. Кудайдын руху деген сөз ыйык китепте эң эле биринчи жолу Башталыш 1-бөлүм 2-аятта жазылат. Кудайдын руху деп бул ыйык рухту айтылат. Эң биринчи процесс болуп өткөн учурда көрксүз ээн болчу, түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турган учурда Кудайдын руху калкып учуп жүрчү. Ошондо Кудайдын жаратуу, кайрадан төрөлүү, жаралуу ишин аткарды. Биринчиден Кудай материяны, анан адамды жаратты. Адамдын ичинде жайгаштырган Кудайдын руху дагы, андан кийин рухунун жаратылышы дагы бардыгы Кудай тараптан башталды деп айтсак болот. Ошондуктан Кудайдын аткарган ар бир иши бул дүйнөдө өмүр менен түздөн түз байланышы бар. Куткарылгандан кийин кандай жашоо менен жашай алат,
ал дагы маанилүү, бирок андан дагы маанилүүсү биринчиден жогорудан төрөлүшү керек. Жогорудан төрөлгөн адам гана, өмүргө ээ болгон адам гана андан кийинки жашоосу күтүп турат. Мисалы үчүн жаш бала өмүр кайда биринчи төрөлөт дагы андан кийин өз жашоосу менен жашай алат. Ошондой сыяктуу эле Кудай аткарган эң эле маанилүү иш бул адамдарды жаратуу. Ошондуктан бүгүнкү биздин темабыз Кудайдын руху калкып учуп жүрчү деген тема болмокчу. Сиздерге айта турган теманы айта турган болсом, 3 биримдиктүү Кудай жөнүндө айтып кетемин. Анан ыйык жазууда ушул Кудай жөнүндө кандайча күбөлөндүрүлөт. Материя биринчи жаратылган, биз куткарылган адамдар кайрадан жаралган, жашообузду дагы чагылдырылат. Андан кийин Кудай Ата, Уул жана ыйык рух. Алардын аткарган иши, ролу баардыгы түздөн түз өмүр менен, же болбосо кайрадан төрөлүү, жаралуу менен байланыш. Конференцияда эле эмне үчүн өткөрүлүп жатат? Адамдар кайрадан төрөлсүн деп, кайрадан жаралуу иши болсун деп, эң негизги максатты көздөп өткөрүп жатабыз. Жакан 5-бөлүм 17-аятта атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат, ошондуктан мен да иш кылып жатам. Жакан 5-бөлүм 21-аятта атасы өлгөндөрдү тирилткендей эле уулу да каалаган адамына өмүр берет. Кудай Ата өлгөн адамдарды тирилтет. Тирилтүү ишин кайрадан жаралуу. Ал эми уулу да каалаган адамына өмүр берет. Кайрадан тирилтүү, өмүр берүү иши аткарылат. Башталыш 1-бөлүмдө 28-аятты карасак, материя жаралгандан кийин ал адамга бата берди деп жазылат. Укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарларга бийлик кылгыла. Кудайдын негизги максаты эмне үчүн байланыш болгон? Ошол жөнүндө да кененирээк бүгүнкү тема аркылуу айта кетмекчибиз. Биринчиден, 3 биримдиктүү Кудай. Кыйын бекен темасы? Тема айтары менен ой башым ооруп баштады, кантип түшүнөм деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок сөз аркылуу Кудай өзүн кандайча бизге ачып берип жатат. Аны билбей деле койсок болот, бирок Кудай өзү сөз аркылуу бизге жазып койгондуктан, аны дагы биз туура өзүбүз үчүн маалымат алып, билим алып алсак өтө жакшы болот. Башталыш 1-бөлүм 1-аятта эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Кудай деген сөз еврей тилинен алганда Элохим деп билдирет. Элохим деген сөздүн мааниси зат атоочу ошол эле учурда көптүк түрдө жазылат. Кудай жалгыз бирөө, бирок Элохим деген сөз көптүк түрдө жазылат. Кудай эң башынан баштап эле өзүн көптүк түрдө ачып берген эле. Кудай Ата, Уул жана ыйык рух жөнүндө. Үчөө бирок ээлеген орду жана аткарган ролу башка экендигин билдирет, бирок ошол эле учурда жалгыз Кудай. 3 функцияны же болбосо ролду аткарган Кудай. Кудай Ата бул дүйнө жаратылганга чейин эле эң башкы түбөлүктө Кудай тарабынан адамды куткарып ала турган иши пландалган эле. Андан кийин куткаруучуну жиберим деген Кудайдын убадасы бар эле. Ал эми Уул Кудай Атанын пландаган ишин бул дүйнөгө келет дагы иш жүзүнө аткарат. Айкаш-чыгачка кадалып, өлүп, өз жанын берип, биздин баардык күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алып алган. Биз
куткарылууга ээ боло турган жакшы кабар ишин бүтүргөн. Эми Кудай ата пландаган нерсени Кудай уулу келип аткарат дагы ошол нерсени ыйык рух дүйнө жүзүндөгү адамдардын баардыгына жете тургандай кылып бизге түшүндүрөт, биз аркылуу иштейт. Ошондуктан ар бир адам куткарылууга ээ болушу үчүн жардамын берген бул ыйык рух. Куткарылган адамдарды Кудай өзүнүн балдары кылып өзүнө атап алды. Эми Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн дагы ыйык рух бизге жардам берет. Түбөлүктүү асман падышачылыкка барганга чейин бизди жетектейт, бизди тарбиялайт, бизди үндөйт. Ошондуктан жыйындын доорун башкача сөз менен ыйык рухтун доору деп да айтсак болот. Ошол нерсенин баардыгын биз түшүнүшүбүз үчүн куткарылган адамдын жашоосунда ыйык рух жетектөө менен түбөлүк падышачылыкка чейин бизди өзгөртүү менен тарбиялайт. Башталыш 1-бөлүм 1-аятта эң башында эле Кудайды Элохим деп көптүк түрдө жазылган эле. Кудай өзүн ошентип ачып берген эле. Башталыш 1-бөлүм 26-аятты да ачабыз. 26-аят чогуу окуйбуз. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, малдарга, жер үстүндө союлуп жүрүүчү жаныбарларга, бүт жер үстүнө бийлик кылышсын. Кудай айтат: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. 26-аятта дагы көптүк түрдөгү Элохим жөнүндө айтылат. Биздин бейнебиз өзүбүзгө окшоштуруп, биз деген сөздүн ичинде периштелер кирбейт. Анан биз деп айткан учурда адам али жаратыла элек убакыт эле. Ошол учурда биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы деген Кудай эң башынан баштап эле өзүн көптүк түрдө көрсөткөн эле. Байыркы келишимде биз деген көптүк түрдөгү сөз бул жерде эле айтылган эмес. 11-бөлүмдү карасак, Бабыл мунарасын тургузган учурда, Кудайга каршы чыгабыз деген учурда 11-бөлүм 7-аятта төмөн түшүп баралы да алар бири-бирин түшүнбөгүдөй кылып, алардын тилдерин аралаштырып салалы деп да айтылат. Бабыл мунарасы тургузулган жерде ошолдо тилдерин бардыгы Кудай аралаштырып салат дагы, жыйынтыгында Бабыл мунарасы дагы тургузулбай калат. Биз деп айтылат. Биз төмөн түшүп баралы. Андан сырткары Ишая 6-бөлүмдө 8-аятта мен кимди жиберейин, мен үчүн ким барат деп сураганда, мен кимди жиберейин, биз үчүн ким барат деп кайра эле көптүк түрдө айтылат. Алар үчүн мен кимди жиберейин, биз үчүн ким барат деп кайра эле биз деген сөз колдонулат. Ошондо Ишая пайгамбар Кудайдын үнүн угуп, эркин таанып билип, мына мени жибер деп жооп берет. Ошол учурда Израиль эли Кудайдан алыстаган, бузулган эл болгондуктан Кудайга кайрылып келиши үчүн Ишая пайгамбары жиберилген. Ыйса Машаяк дагы бул дүйнөгө келгенде биз деген сөздү өтө көп колдонгон эле. Жаңы келишимди карап көрөлү. Жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүм. Жакан 3-бөлүм 11-аят. Чогуу окуйбуз. Чындыкты сага чындыкты айтып коеюн.
Биз билгенибизди айтабыз, көргөнүбүздү күбөлөндүрөбүз. Силер болсо биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар. Бул жерде карасаңыздар, Ыйса Машаях Никодимге жогорудан төрөлбөсө асман падышачылыкты көрө албайт деп сөз айткандан кийин ошол баарлашуудагы айтылган сөздөр 11-аятта. Биз билгенибизди айтабыз, көргөнүбүздү күбөлөндүрөбүз. Бирок силер биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар. Ыйса Машаях биз деген сөздү көптүк түрдө колдонот. Бул жерде шакирттери чогуу эле? Жок. Шакирттери азыр Ыйса Машаякты дагы таанып биле элегиле, жогорудан төрөлүү эмне экендигин биле элегиле. Биз деген сөзгө адамдар эмес, периштелер да эмес, Кудай өзү жөнүндө айтат. Анан Жакан 14-бөлүм 23-аятта Ыйса мындай деп жооп берди: Ким мени сүйсө, ал менин сөзүмдү аткарат. Ошондо аны Атам сүйөт. Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз. Биз ага келип, биз деген сөз кайра эле колдонот. Жакан 17-бөлүмдө Кудай менен адамдардын ортосунда узак сыйынууну аткарып жатып, 21-аятта сенин ичиң Ата, сен менин ичимде болгондой, мен сенин ичиңде болгонумдай, алар биздин ичибизде бир болушсун. Мени сен жибергендигине дүйнө ишенсин деп. Биздин ичибизде бир болушсун. Биз деп ал сүрөттөйт. Анан 22-аятта дагы алар да биз сыяктуу бир болушу үчүн мага берген даңкыңды аларга бердим. Биз бир болгон сыяктуудай, кайра эле биз деп көптүк түрдө айтылат. Ыйса Машаяктагы биз деген ошол көптүк форманы колдонгон. Кудай өзү бирөө, бирок көптүк формада, көптүк түрдүү кайрадан кайталап айтылат. Кудай Ата, Уул жана ыйык рухтуу бир экендигин, ээлеген орду жана аткарган ролу башка болгону менен, бирок Кудай өзү бирөө. Матай 3-бөлүм 17-аяттарда Ыйса Машаях сууга чөмүлдүрүлгөндө, Иордан дарыясында суудан чыкканда, ол суудан үстүндө. Ал эми ыйык рух болсо көгүчкөндүн келбетинде, образында көрсөтүлөт. Ал эми асмандан Кудай Атанын үнү угулат: бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. Ошол учурда үч биримдиктүү Кудай экендигин көрсөткөн ошол аят. Албетте биз аны түшүнүүгө кыйын. Андан сырткары кайрадан тирилген Ыйса Машаях Матай 28-бөлүм 19-аятта баргыла да бардык элдерди мага шакирт кылгыла. Аларды Ата, Уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүрүлгүлө. Ошол учурда айтылган сөздөр Ата, Уул жана ыйык рух деп үч нерсени айтат. Атынан, аттарынан эмес, атынан деп бир жеке формада айтылат. Андан кийин 1-Корунтуктар 12-бөлүмдү ачабыз. 1-Корунтуктар 12-бөлүм. Он экинчи бөлүм 4-аяттан 6-аятка чейин окуйбуз. Рухий жөндөмдүүлүктөр ар түрдүү, бирок рух бирөө. Кызматтар ар түрдүү, бирок Теңир бирөө. Иштер ар түрдүү, бирок Кудай бирөө. Бардыгын кыймылга келтирген ал. Жыйындын ичинде ар кандай жөндөмдүүлүктөр жол болсо,
кызматтар дагы ар кандай болушу мүмкүн. Бирок рух бирөө деп айтылат. Теңир бирөө, Кудай бирөө. 3 жолу кайталанып айтылат. Рух, ыйык рухту айтылат. Теңир Кудайды айтат. Кудай бирөө деп Кудай Ата. Кудай Ата, Уул жана ыйык рухту билдирет. Бул жакта дагы аткарган ролу башка экендигин айтылат. Анан ыйык жазууну карап көрө турган болсок, эң башынан баштап эле көптүк формада айтылган. Ал эми жаңы келишимге келип, Кудай Ата, Уул жана ыйык рухтун аткарган иштери башка экендигин, бирок Кудай өзү бирөө экендигин далилдейт. Башынан баштап Кудай пландап, куткарылуу ишин аткарган, ал үчүн үч биримдиктүү Кудайдын иши керектелген болгон. Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүмдө ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүм 3-4 аяттар. Бизге Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы макталсын. Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жарала электен мурун Машаяк аркылуу тандап алып. Кудай, Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы. Бул дүйнө жаратыла электен мурун эле Машаяк аркылуу бизди тандап алган. Куткарылуу ишин пландап койгон. Кудайдын алдында адам бузулуп күнөө кетире тургандыгын дагы Кудай алдын ала билген. Анан куткаруучу бул дүйнөгө келип, адамдардын баарын куткарып ала тургандыгы жөнүндө пландалган. Куткарылган адамдардын баардыгы биргеликте жыйындын ичинде биригип, эми жыйынды тандап алды деген сөздөр айтылат. Кудайдын планы боюнча, сөзү боюнча бул дүйнөгө Ыйса Машаяк келген. 7-аят. Кудайдын мол ырайымынын негизинде Уулунун каны аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди. Уулунун каны аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди. Ыйса Машаяк чынында бул дүйнөгө келди дагы өзүнүн канын төгүү менен бизди күнөөдөн кечирип алды. Жаңы келишимдеги Иерусалимден башталган жакшы кабар сөзү ыйык рух жетектеген иш. Ошону түшүнгөн адам Кудайдын баласы боло турган укук берилди. Эфестиктер 1-бөлүм 13-аят. Чоң окуйбуз. Чындык сөзүн куткарылууңар жөнүндөгү жакшы кабарды угуп, Машаякка ишенгениңерде силер да ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Анын даңкы макталышы үчүн, анын энчисине алынгандар куткарылышы үчүн ыйык рух биз ээ боло турган мурастын аманаты. Жакшы кабарды угуп, Машаякка ишенип, ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Мисалы үчүн мөөр коюлган буюң ага таандык менчиги дегенди билдирет. Күнөөлөрү кечирилген адамга сен эми меникисиң деп Кудай убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнтүп койгон. Эми түбөлүккө ал Кудайдан кетпейт. Анткени түбөлүккө Кудайга таандык, Кудайдын менчиги болот. Кудай Ата, Уул жана ыйык рух бизди куткарып алышы үчүн үч биримдиктүү Кудайдын аткарган иши. Бул жөнүндөгү билимди биз өз мээбиз менен, башыбыз менен түшүнө албайбыз. Анткени Кудай бизди жараткан, Кудайдын жаратуусубуз. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда анын баардыгын толук кандуу түшүнө албайбыз. Анан түшүнбөсөк дагы, эгерде түшүнөбүз деп эле аракет кыла берсек,
башыбыз жарылып кетиши мүмкүн. Эмне кылышыбыз керек? Ишенишибиз керек. Ыйык жазууда кандай жазылса ошого ишенгенибиз туура болот. Ыйса Машаях келгенде, биздин денебиз даңктуу денеге өзгөрүлгөндө, асман падышачылыкка барганда, ошонун бардыгын түшүнөбүз. Ал эми азыркы учурда биз ишене турган иштер. 1-Корунтуктар 13-бөлүм 12-аятты карасак, азыр биз күңүр күзгүдөн көргөнсүп даана көрө албайбыз. Ал эми Ыйса Машаяктын алдына келгенде даана көрөбүз. Теңир мени кандай билсе, кийин мен баарын ошондой билип алам. Азыр бөлүкчө бир аз гана таанып билебиз, көрөбүз. Бирок Кудайдын астына келгенде мен дагы бардыгын толук кандуу биле ала турган бардык нерсе ачылат. Ал эми азыр бул дүйнөдө жашап жаткан учурда бардыгын билем деп эле аракет кылбагыла. Бирок адамдар буга ишене албагандыктан ар кандай агымдар пайда болгон. Жахванын күбөлөрү же болбосо мормонизм деп аталган уюмдар. Алар Ыйса Машаякты эмне деп үйрөтүшөт? Кудай жараткан периштелердин бири Ыйса Машаях деп элдерге күбөлөндүрүшөт. Бирок ал жалган нерсе, бурмалап койгон нерсе. Анткени Кудай эң башынан баштап эле Элохим деген сөз аркылуу өзүн түшүндүрүп ачып келген. Ал эми жаңы келишимге келип, Кудай Ата, Уул жана Ыйык Рух аттары эмес, атынан деп бир Кудайды далилдеп бергендигин биз жакшы билебиз. Биз бул дүйнөдө денеде жашап жаткандыктан үчөө кантип эле бирөө болуп калсын деп түшүнө албай коюшубуз мүмкүн. Бирок бейишке барганда толук кандуу ишенебиз, бизге ачылат. Ал эми азыркы учурда жазууга ишенгенибиз туура болот. Башталыш 1-бөлүмдү кайрадан ачабыз. Башталыш 1-бөлүм. Башталыш 1-бөлүм 1-аятта. Элохим, Кудай асман менен жерди жаратты деп жазылат. 2-аятта жер болсо көрксүз ээн болчу, түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. 1-де көптүктөрдө 2-аятта Кудайдын руху деп ыйык рух жөнүндө өзүнчө айтылат. Жер деп жер жөнүндө айтылат. Андан Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Ушул аркылуу ыйык рухтун аткарган иши эмне экендигин биле алсак болот. Калкып учуп жүрчү деген сөздү биз жөнөкөй сөз менен ойлогондо кыймыл аракет кылат, иштейт, жетектейт деген нерсени түшүнсөк болот. Бирок еврей тилинен алынганда мерахеппет деген, бүгүн өзүңүздөр үчүн билип алсаңыздар болот. Мерахеппет деп еврей тилиндеги сөз, анын мааниси бизге маанилүү сабак берет. Ыйык рухтун аткарган иши эмне экендигин далилдеп берет. Ошол сөздүн мааниси, мисал үчүн, тоок жөжөлөрдүн үстүнөн кам көргөндөй деген мааниге ушунчалык өзүнүн сүйүүсүн арнаган. Мисал үчүн, тоок жумуртка тууйт дагы, анан ошол жумурткалардын ичинен жөжөлөр пайда болушу үчүн өзү тоок жумуртка туугандан кийин 21 күн аны басып чыгара турган болсо, балапандар чыгат. Биз карап турганда жумуртканын үстүндө эле тоок отуруп турат деп эле элестеп ошондой көрөбүз го. Бирок чындыгында келгенде өтө чоң иштер болуп өтөт.
тоок жөн эле жумурткалардын үстүндө отурбайт. Ошол жылуулуктун баардыгы жумуртканын үстүнө бирдей температурада жете тургандай кылып көптөгөн аракеттерди кылат. Анын буттарын көрбөйбүз. Буттары менен астында жумурткаларды ордорду менен айлантып турат. Анткени баардыгына бирдей температура жетиши үчүн 21 күн ошентип басып чыгаргандан кийин гана балапандар пайда болот. Ошондуктан калкып учуп жүрчү деген сөз дагы кыймыл же болбосо иштегени, сүйүүсүн билдирет. Өмүр жаралышы үчүн аны ким аткарат? Ыйык рухтун аткарган иши. Дагы бир жерди карай кетсек, Матай 23 бөлүмдө 37 аятта Иса Машаяктын айткан сөздөрү: Иерусалим, Иерусалим, пайгамбарларды өлтүргөн, өзүңө жиберилгендерди ташбаранга алган Иерусалим, канаттуу өз балапандарын канаттын астына чогулткандай, мен да силерди канча жолу чогултууну кааладым, бирок силер каалаган жоксуңар. Ошондуктан силердин үйүңөр ээн калды. Кудай Израиль элин канаттуу өзүнүн балапандарын чогулткандай чогулткусу келди, бирок Израиль каалаган жок. Тоок өзүнүн балапандарын канаттын астына кабыл алып, аяктан аларды коргойт. Анан мыйзамды кайталоо 32 бөлүм 11-12 аяттарда уясын коруп, балапандардын үстүнөн айланып учкан, канатын жайып, канаттын үстүндө көтөрүп жүргөн бүркүттөй болуп, Теңир аны жалгыз өзү алып жүрдү. Анын жанында башка кудай болгон эмес деп айтылат. Мисал үчүн бүркүттөр уя жасаган учурда эң сыртында сая турган бир тикенекке окшогон уштуу бутактарды коет да, анын үстүнө жумшак жүн болобу ошолордун үстүнө жумурткаларын таштайт. Бирок уясын коруп, балапандардын үстүнөн айланып учкан канатын жайып тосуп алат. Жумшак ошол жүндөрдүн баардыгын алып салат дагы, андан кийин жана тикенекке окшогон жерлерге балапандар тие турган болсо, балапандар ошол учурда ооруну сезгендиктен апасынын канатына түшүп калат дагы, өйдө чыгып алып туруп учурат дагы, андан кийин жерге таштап берет. Анан жерде түшүп бара жатканда кайрадан канаттын үстүнө көтөрүп өйдө алып жүрөт. Ошондой сыяктуу эле Израиль элин Кудай канаттуу балапандын өзүнүн кучагына алган сыяктуудай өз кучагына алгысы келди, жетектегиси келди. Кудай чынында ошол ишти аткарган. Ыйык рухтун негизги аткарган иши өмүр жаратуу, Кудайдын балдарын багуу, чоңойтуу, тарбиялоо. Кудайдын балдары катары татыктуу жашашы үчүн ыйык рух ошол иштерди аткарат. Бул дүйнөнүн адамдары кандайча элестетишет ыйык рухтун иштерин? Чет тилде сүйлөө, кереметтерди, жышаандарды аткаруу бул ыйык рухтун иши деп ойлошот. Бирок андай эмес. Башталыш 1 бөлүм 2 аятта Кудайдын руху калкып учуп жүрдү деген сөз колдонулат. Ал эми калкып учуп жүрдү деген сөздүн мааниси өмүрдү жаратат, тарбиялайт, өстүрөт, сүйүүсүн арнайт дегенге мааниге. Башталыш 1 бөлүмдө материя жаралгандыгы жөнүндө айтылат. Адамдын руху кайрадан жаралат тургандыгы жөнүндө, куткарылуунун негизинде
кайрадан жогорудан төрөлө тургандыгы жөнүндө айтылган. Андай сөздөр өтө көп. Жеремия китеби 31 бөлүмдү да карай кетели. Жеремия 31 бөлүм. Жеремия 31 бөлүм 22 аят. Аят. Өзүңү сен качанкыга чейин тентип жүрө бересиң, ишенимсиз кыз. Анткени Теңир жер үстүндө кандайдыр бир жаңы нерсе жаратат, аялы күйөөсүн куткарат. Жеремия пайгамбары кызмат кылган учурда ошондо Израиль эли ушунчалык бузулган акыбалда болгон эле. Кайсыл убакытка чейин тентип жүрө бересиң деп Израиль эли Кудайга кайтып келе турган жаңы нерсени жаратам дейт. Теңир жер үстүндө кандайдыр бир жаңы нерсе жаратат. Жаңы нерсе эмнени билдирет? Ыйса Машаяк Израиль жерине келет дагы куткарылуу ишин аткара тургандыгын айткан эле. Аялы күйөөсүн куткарат. Аял деп Израиль элин көрсөтөт, ал эми күйөөсү Ыйса Машаякты билдирет. Кененирээк мааниси көтөрүлөт. Же болбосо эң негизги ролду аткарат деген мааниде айтылган. Ыйса Машаяк көтөрүлөт, жогорулайт деген мааниде айтылат дагы. Кудай жаңы материяны жаратты дагы, адамдардын жаны куткарылышы үчүн, бузулган адамдардын баары Кудайга кайтып келиши үчүн жаңы бир нерсени жаратат деп алдын ала эле айтылган эле. Пайгамбарчылык сөз менен айтып койгон. Жеремия 31 бөлүмдө 15 аятта Ирод падышасы Бейтлехемге көптөгөн аскерлер жиберет дагы, төрөлгөн адамдардын баары төрөлгөн ымыркаларды өлтүрөт. 31-ден 34 аятка чейинки сөздөр жаңы келишим түзөм дейт. 31 аятта мына күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү мен Израиль жана Жүйүт менен жаңы келишим түзөм. Бирок бул келишим алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимдей эмес. Мен ал келишимди алардын ата-бабалары Мисир жеринен алып чыгыш үчүн алардын колдорунан алган күнү түзгөм. Мен алар менен түзгөн келишимимди бузбасам да, алар менин ошол келишимди бузушту дейт Теңир. Бирок ошол күндөрдөн кийин мен Израиль менен мындай келишим түзөм дейт Теңир. Мен өзүмдүн мыйзамды алардын ичине салам, алардын жүрөктөрүнө жазам, алардын Кудайы болом, алар болсо менин элем болот. Ошондон кийин алар бири-бирин бир тууганын Теңирди таанып билгиле деп үйрөтпөй калышат. Анткени бардык кичинесинен чоңуна чейин мени өздөрү таанып билишет дейт Теңир. Еврейлерге 8 бөлүм 10 бөлүмдөрдө жаңы келишимде түшүндүргөн сөздөр, мазмундар деп айтсак болот. Израиль эли менен түзгөн жаңы келишим. 34 аятта мен алардын мыйзамсыз иштерин кайрадан эстебейм. Күнөөлөрүн эстебейм. Күнөөлөрү кечириле тургандыгы жөнүндө Кудай алдын ала келишими аркылуу айткан. Качан ошол чындыкка ишенген күнү ыйык рух биздин ичибизге келет. Ошол учурда Кудайдын сөзү биздин жүрөгүбүзгө жазылат. 33 аятта ошол күндөрдөн кийин мен Израиль менен мындай келишим түзөм. Мен өзүмдүн мыйзамды алардын ичине салам, аны алардын жүрөктөрүнө жазам, алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болот. Бул кандайча мүмкүн? Ыйык рух биздин ичибизде жашаган учурда гана мүмкүн боло турган иштер. Кудайдын сөзүн түшүнө ала тургандай кылып, ыйык рух биздин ичибизде иштейт. Тил алчаак болушубуз үчүн бизди жетектейт. Ошондуктан материялык бул
жаратылуу Кудай алдын ала биздин жаныбыздын куткарылышы жөнүндө көрсөткөн эле. 2-Коринтуктар 5-бөлүм 17-аятта ким Машаяктын ичинде болсо ал жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Жаңы жаратылуу болду. Куткарылган адам Кудайдын жаңы жараткан жаратуусу. Эфестиктер 2-бөлүм 10-аятта анткени бизди ал жараткан. Жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн биз Ыйса Машаяк аркылуу жаратылганбыз. Кудай алдын ала белгилеп койгон. Кудай куткарылган адамдарды жаңы жаратуу катары жараткан. Кайрадан жаралдык деген мааниге ээ. Ошондуктан биздин ичибизде өзгөрүлгөн нерсенин бардыгы адамдын колунан келбеген өтө керемет иштер ыйык рухтун жетеги менен аткарылат. Жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн биз Машаяк Ыйса аркылуу жаратылганбыз. Кайрадан жаралдык, кайрадан төрөлдүк деген мааниге ээ. Башталыш 1-бөлүмдөгү 1-жаратылыш биздин жаныбыздын куткарыла тургандыгы жөнүндө эле алдын ала Кудай айтып койгондугун байкасак болот. Ошондуктан биз өзүбүз үчүн чоң сабак катары кабыл алсак болот. Кайрадан башталыш 1-бөлүмдү ачабыз. Башталыш 1-бөлүм 2-аятта чогулгуйбуз. Жер болсо көрксүз, ээн болчу, түпсүз туңгуюктук караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Жер, асман кандайча жаратылган, ошол процесс айтылат. 4 нерсе. Жер көрксүз болгон, ээн болгон, туңгуюк болгон жана караңгылык болгон. Көрксүз деген эч кандай тартип жок эле. Эч бир нерсе жок. Өмүр деген эч бир нерсе жок. Көрксүз. Анан ээн болгон. Ээн болгон. Эч нерсе жок болгон түздүк. Анан туңгуюк. Суу каптап тургандыктан, анан тартип жолбосо караңгылык каптап турган. Караңгылыкта жарык, бир дагы жарык жок болгон. Ошол учурда Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Кудайдын ушунчалык сүйүүсү жана кызыгуусу чагылдырылат. Ошондуктан жанакы канаттуу өзүнүн балапандарын кучагына алган сыяктуудай, же болбосо бүркүт өзүнүн канаты менен балапанын коргоп тургандай, ыйык рухтагы ошол көрксүз, ээн, туңгуюк, караңгы болгон учурда өз ишин аткарган. Кудай жарык болсун дегенде жарык пайда болду. Асман астындагы суулар бир жерге чогулсун, кургактык пайда болсун дегенде ал нерсе дагы аткарылат. Ошондуктан асман, атмосфера биз жашаган бул жер. Андан кийин суу дайыма олкусол болгондуктан суулар бир жерге чогулсун дегенде кургактык пайда болот дагы. Ал жака өсүмдүктөрдү Кудай өстүрүп чыгарат. Деңизге балыктарды жаратат, ал эми асманга канаттууларды жараткан. Ар кандай жаныбарларды, сойлоп жүрүүчү, анан адам бага турган малдарды жараткан. Андан кийин адамды жаратат. Ыйык рухтун аткарган иши деп айтсак болот. Биздин жаныбызда руханий жактан аткарыла турган ишти алдын ала көрсөткөн эле Кудай. Ыйык рухтун аткарган иши жөнөкөй эле материяны жаратыш үчүн гана эмес, анткени 2-аятта эмне үчүн Кудайдын рухун бөлүп жазып койгон эле.
Кудай ата белгилеп койгон куткарылуу иши ыйык рух аркылуу бизге дагы жете тургандыгы жөнүндө алдын ала айтылгандыгын байкасак болот. Куткарылганга чейин деле биздин жашообуз ошондой. Руханий жашообузду биз кандайча куткарылганга чейинки биздин жашообузду 3 сөз менен түшүндүргөндө көрүксүз, ээн жана туңгуюк деп түшүндүрсөк болот. Анткени куткарылганга чейин адам эмне маанилүү, эмне маанисиз экендигин билбейт. Биринчи очередде эмне болушу керек, экинчи орунда эмне болушу керек, аны билбейт. Бул дүйнөдөн дагы тигил дүйнө маанилүү экендигин билинбейт. Бул материалдык жашоодон дагы руханий жашоо маанилүү экендигин адам билбестен жашап келген. Ээнсиз, көрүксүз, туңгуюкта, караңгылыкта жашап келген. Тартипсиз жашоодо жашап келген. Адам күнөө кетиргендиги үчүн анын жаны өлүк жан болгон эле. Башында башталыш 2-бөлүм 7-аятта адамды жаратканда топурактан жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөгөндө ал тирүү жан болуп калды. 2-бөлүм 17-аятта жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жеби, анткени даам таткан күнү өлүп каласың. Бирок адам ата тиле албастыгы үчүн ал жемиштен жейт дагы анын жаны өлүк болот. Адам ата аркылуу төрөлгөн адамдардын бардыгы жаны өлгөн акыбалда төрөлөт. Куткарылбаган адам ата аркылуу төрөлгөн адамдардын бардыгында Кудайдын өмүрү жок. Анан туңгуюк болгон сыяктуудай эле жерде суулардын бардыгы каптап тургандыктан бир жерде топтоло алган эмес эле, ошондой сыяктуу эле. Ышая 57-бөлүм 20-аятта мыйзамсыздар болсо алай дүлөй болуп толкундаган, тынч ала алышпаган мыйзамсыздар, куткарылбаган адамдар, же болбосо ишенбеген адамдар, олку солку болуп жашаган адамдар, деңиздин толкунунда ар дайым ар тарапка ооп кеткен адамдар. Ошондуктан адамдын жашоосунда мүмкүнчүлүк гана пайда боло турган болсо, ал ошол эле замат күнөөгө батат. Анткени олку солку болуп, же болбосо калкыган деңиз сыяктуудай. Бирөө бир сөз айта турган болсо, адам ошол адамдын сөзүнө берилип, ошону угат. Же болбосо шайтандын сөзүнө берилет. Куткарылганга чейин биздин акыбалыбыз ошондой эле. Жерде караңгылык каптап турду эле. Биз деле ошондой караңгы болчубуз элек го. Биз Кудай бар экенин дагы, рух бар экенин дагы, бейиш, тозок бар экендигине, мен күнөөкөр болуп өлүп кала турган болсо, мени тозок күтүп тургандыгын дагы билбестен жашап келгенбиз. Күнөөбүз үчүн түбөлүктө тозокко бара тургандыгыбыз жөнүндө. Ошондуктан биз үчүн куткаруучу Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жибере турган Кудайды дагы билбестен жашаганбыз. Жөн эле караңгылыкта жашаганбыз. Кудайдын руху ошол жерге бизди издеп келди. Өзүнүн кызыгуусу менен, улуу сүйүүсү менен биз аркылуу иштеди. Ошол учурда бизге өмүрдү алып келди. Өмүргө ээ болгондон кийин биз өзгөрүлө баштадык. 2-Корунтуктар 4-бөлүмдү чогуу ачабыз. 2-Корунтуктар 4-бөлүм 2-Корунтуктар 4-бөлүм 4, анан 6 аяттарды окуйбуз. 2 аятты окуйбуз, 4-төн анан 6-ны. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. Караңгылыкта
жарык жаркырасын деп буйруган Кудай өзүнүн даңкын Ыйса Машаяк аркылуу бизге көрсөтүш үчүн жүрөгүбүздү жарык кылды. 4-аятта Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабар. Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабар деп айтылат. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяк аркылуу жакшы кабар иши аткарылгандыктан. Жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү адамдардын акылын караңгылатып койгон. Бул дүйнөнүн төрөсү деп шайтанды айтабыз. Адамдарды бурмалап коюш үчүн, адаштырыш үчүн, жакшы кабарды адамдар кабыл албашы үчүн. Ал эми издеген адамдар, чын жүрөгү менен изденген адамдарды Кудай өзү издеп таап келет дагы аларга ачып берет. Жекшемби күнү сөз уктуңуздар да, Африкадагы Того жериндеги элдер биз ушунчалык издедик эле Кудайды. Эмне үчүн эми келдиңер? Биз канча жылдан бери ушул жакшы кабар сөзүн күтүп келдик элек деп алар күткөндүктөн, изденгендиктен Кудай аларга дагы ачып берди. Ыйык жазууну карасак, Павыл экинчи саякатында бир көрүнүш көрөт дагы. Көрүнүштө Македониялык бир киши келет дагы. Македонияга келип бизге жардам бер деп өтүнөт. Анан ошону уккан Павыл барат дагы Македонияга жакшы кабар сөзүн таркатат. Жыйынтыгында Филиппиядагы жыйын пайда болот. Азыр биз кандай каалаган болсок, кандай изденген болсок, бизге дагы Кудай өз адамдарын жиберет дагы. Ишенбеген адамдардан Кудай аны жашырып койгон жакшы кабарды, бирок изденген адамдарга Кудай өзү таап берет. 6-аятта караңгылыкта жарык жаркырасын деп буйруган Кудай. Башталыш 1-бөлүмдө караңгы болгон учурда жарык болсун деп атаган Кудай. Ошол эле Кудай 6-аятта Ыйса Машаяк аркылуу бизге көрсөтүш үчүн жүрөгүбүздү жарык кылды. Демек, жакшы кабар сөзүн бизге дагы, биздин жүрөгүбүзгө дагы жиберди. Биздин жүрөктөрүбүздү ачып, Ыйса Машаяк куткаруучу экендигине түшүнүшүбүз үчүн, ишенишибиз үчүн, өмүргө ээ болушубуз үчүн жиберди. Ыйык рух эми биздин ичибизде өзү жашайт. Материяны жараткан Кудай эми биздин ичибизде ыйык рух аркылуу жаңы жаратылуу ишин аткарды. Титке 3-бөлүм 5-аятта өзүн ал бизди адил иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн ырайымы жана кайра төрөлтүү жуунтуу ыйык рух аркылуу бизди куткарып алды. Биз өзүбүздүн ишибиз, адил ишибиз менен эмес, бир гана Кудайдын ырайымынын негизинде ыйык рух аркылуу бизди куткарып алды. Мен куткарылдым деген сөз Кудай мага өз ырайымын төктү деген сөз менен барабар. Андан кийин тобо кылып Кудайга ишенген адамдын ичинде ыйык рухту жиберет. Ошондуктан жогорудан төрөлүү бул кайрадан төрөлтүү жана жуунтуу аркылуу аткарылат. Кудайдын сөзү, Кудайдын руху эрки эмне экендигин таанып билген адам, тил алчак болгон адамга ыйык рухту белек кылат дагы биздин жүрөктөрүбүздү жибитет. Ал ишти адам аткарбайт, ыйык рух аткарат. Ишенген учурда ыйык рух бизге келет. Элчилер иштери 2-бөлүм 38-аятта Петр айтат: силердин күнөөлөрүңөр кечирилиш үчүн тобо кылгыла. Ошондо ыйык рухту белек кылат. Күнөөлөрү кечирилген адамдын ичинде ыйык рух жашайт. Эфестиктер 1-бөлүм 13-аятта
чындык сөзүн, куткарылуу жөнүндөгү жакшы кабарды угуп, Машаякка ишенгендиңер үчүн ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Жезекил китеби 11 бөлүмдө алардын ичине жаңы рухту салам. Бир жаңы жүрөк берем. Ыйса Машаяк келгенге чейин биз анын жүрөгүн бере албай элек да. Жаныбарлар адамдын жүрөгүн билбеген сыяктуудай эле биз деле жаратуучунун жүрөгүн билбейт элек. Ал эми качан ыйык рух келгенде гана биздин Кудайга болгон сүйүүбүз, жаңы жүрөгүбүз пайда болот. Биздин катып калган таш жүрөгүбүздү ал эт жүрөк кылып алмаштырып берет. Силерге жаңы рух салам, силердин денеңердеги таш жүрөктү алып салам. Эт жүрөк берем. Жумшак жүрөктү берем. Кудайдын сөзүн кабыл алган адам, аны түшүнө ала турган адам, жүрөгү өзгөрө турган адам болот. Ыйык рухтун аткара турган иштер. Материяны жараткандан кийин ыйык рух, Кудайдын руху калкып учуп жүрдү деген сыяктуудай эле, ыйык рухтун житиги аркылуу, аткарган иштери аркылуу адамдардын жаны куткарылат. Ышая китеби 32 бөлүмдө чогуу ачабыз. Ышая 32 бөлүм. Ышая 32 бөлүм. 6-7 аяттар. 6-7 аяттар. Мен окуп берейин. 8-ти чогуу окуйбуз. Анткени акылсыздыкты сүйлөйт, анын жүрөгү мыйзамсыздык жөнүндө ойлойт. Эки жүзүүлүк менен иш кылат, теңирге акарат келтирет. Ачканы нанынан ажыратат, суусагандын суусун тартып алат. Кара ниет адамдын иштери да өлүмгө алып баруучу иштер. Ал кедейдики туура болгонуна карабастан, аны жалган сөздөр менен өлтүрүүнү жолун ойлойт. 8-ти жолу окуйбуз. Ал эми чынчыл адам чындык жөнүндө ойлойт жана чындыкта бекем турат. Эки түрлүү адам жөнүндө айтылат. 6-7 аятта акылсыз адам, андан кийин кара ниет адам. Кудайдын руху же болбосо өмүрү жок адамдардын бардыгы акылсыз, эки жүздүү адамдар. Ал эми 8 аятта чынчыл адам жөнүндө айтылат. Өтө ачык, бийик турган чынчыл адам. Чынчыл адам чындык жөнүндө ойлойт. Бийикте турган, ачык, бардык нерсени туура айырмалап биле алган адам чындык үчүн жашайт. Ар дайым чындыкта бекем турат. Бир жолу эле эмес, ар дайым чындык жөнүндө ойлойт дагы ушул чындыкты тандап алат. Адам жалкоо, акылсыз, анан кантип чынчыл адам болсун? Төрөлгөндөн баштап эле ошентип бөлүп коебу Кудай? Жок, андай эмес. Төрөлгөндөн баштап эле адам аты аркылуу төрөлгөндүктөн ал акылсыз, жалкоо. Бирок кандайча чынчыл, акылдуу адамдар пайда болот? Ыйса Машаяк аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдар, акылдуу адамдар пайда болуп келет. 15-ти жолу окуйбуз. Бизге жогорудан рух төгүлгөнгө чейин, чөл бакка айланганга чейин, бакты токой деп эсептешкенге чейин ошондой болот. Бизге жогорудан рух төгүлгөнгө чейин Кудайдан рух келет, рух төгүлгөнгө чейин. Күнөөлөрдүн кечирилгенине ишенген адам, тобо кылган адамдын жүрөгүнө Кудай ыйык рухту жиберет. Ошол адам гана чынчыл адам, акылдуу адам. Акылмандык
жөнүндө, чындык жөнүндө ойлойт, анан дайыма чындыкта бекем турган болот. Жакан 1-бөлүм 12 аятта аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилген. Алар кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлүштү. Кабыл алган адамдар демек ишенген адамдар. Тобо кылып ишенген нерсе бул кандан эмес, же болбосо адамдын каалоосу менен эмес. Ата-энесинен мурас катары алган эмес, өзүнүн колдон келишинче аракеттери аркылуу эмес, адамдын кандайдыр бир ойлоп тапкан амал көйлөгүнөн эмес, бир гана Кудайдан төрөлүшкөн. Кудайдан төрөлүшү үчүн биринчиден жогорудан рух төгүлүшү керек. Жакан 3-бөлүмдө айтат, кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт. Жогорудан төрөлбөсө, асмандан төрөлбөсө. Качан Кудайдын өзүнүн рух төгүлгөндө гана ал адам чынчыл адам болот. Куткарылган адамдарсыздарбы сиздер? Демек, чынчыл адамдарсыздар, акылман адамдарсыздар. Ошол эле учурда ар дайым чындыкта бекем болгон адамдар болушубуз керекпиз. Ошондуктан жогорудан төрөлгөн адам, жогорудан рухка ээ болгон адамдын жашоосунда бардыгы өзгөрүлөт. Көрксүз, туңгуюк, караңгылык болгон биздин жашообуз эми кайрадан өзгөрүлдү. Кандайча тартип? Биздин жашообуздун кожоюну Машаяк Теңир болду. Ал эми мен анын кулу катары, баласы катары өзүмдү кемсинтип, момундук жашоо менен тил алчаак болуп жашай алган адам боломун. Өйдө жана төмөн деген тартип орнойт. Галатиялыктар 2-бөлүм 20 аятта азыр мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Ал эми азыркы жашоомду мени сүйгөн, менин ордума өзүн курмандык кылган Кудайдын уулуна болгон ишенимим менен жашап жатам. Менин ичимдеги, менин жашоомдун теңири, кожоюну Кудай өзү. Буга чейин мен өзүм кожоюн болчумун. Ал эми ыйык рух келгенде мен кул болдум. Ал эми Кудай менин теңирим, кожоюнум болду. Теңир жогоруда, ал эми мен төмөн жакта. Өзүм үстөмдүк кылган адам эми Кудай үстөмдүк кыла турган адам болду. 1-Корунтуктар 10-бөлүм 31 аятта ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Биринчиден Кудай үчүн. 32 аятта жүйүткө да, элиңге да, жыйынга да азгырык болбогула. Бардык адамдардын пайдасын көздөп куткарылып калыш үчүн бардык жагынан жагууга аракеттенгиле. Өзүмдүн пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп, алардын пайдасын биринчиден Кудай, экинчиден башка адамдар, андан кийин гана 3-чү орунда өзүм. Башкаруучулар китебинде 9-бөлүмдө Гидондун балдары Абимелек бардык балдарын өлтүрүп коет, анткени өзү падыша болом деп. Андан кийин дарак менен салыштырып, мындай насаат сөздөр айтылат. Өздөрүнө падыша майлаш үчүн дарактар зайтун дарагына келип, бизге падыша бол дейт. Анан зайтун дарагы эмне деп айтат? Адамдар менен кудайларды урматтоодо колдонулган майымды таштап, мен кантип силерге бармак элем? Дегенде алар дарактар жүзүм сабагына келет. Сен келип бизге падыша бол дегенде, жүзүм сабак айтат, адамдар менен кудайларды кубандырган ширемди таштап, кантип силерге бармак элем? Анан акырында алар тикендүү бадалга келет. Бизге келип падыша бол дегенде, тикендүү бадал эмне деп жооп берет? Силер чындыгында эле мени өзүңөргө падыша кылып жатасыңар. Бирок менин түбүмө көлөкөлө күлөт. Тикенекте каякта көлөкө пайда болмок эле.
Анан тикендүү бадалдан от чыгат дагы Лебанон кедирлерин өрттөп салат дейт. Кичинекей тикенек Лебанон кедирлерин кантип өрттөп алмак эле? Зайтун багы дагы өз ордун жакшы билген, Кудай үчүн, адамдар үчүн колдонулган майымды таштап кантип башка жака бармак элем дейт. Жүзүм дарагы дагы өзүнүн ролун, өзүнүн сактай турган жерин берген. Мен башка адамдар үчүн өзүмдү чыдашым керек. Тартип ордойт. Үй бүлөдө дагы ата-эне менен балдардын ортосунда, аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы тартип, жыйындын ичинде дагы тартип эмне экендигин билгенде, улуулар, кичүүлөр улууларды урматтап, бардыгы бир сөзгө тил алуу менен бир туугандар, эркек бир туугандар биринчи орунда турушу керек деп Кудай ошол тартипти жыйында жараткан. Эгерде өмүр кире турган болсо, бардык жерде тартип орногон болот. Биз дагы көрксүз болгон, ээн болгон биздин жүрөгүбүздө өмүр келгенде кайрадан төрөлдүк дагы бизде жемиш пайда боло баштады. Ар дайым олку солгон биз эми туруктуу жашоого үйрөндүк. Анткени Кудай биздин куткаруучубуз, биздин тирегибиз болгондуктан дайыма Кудайга таянабыз. Ошондуктан биздин жашообуз олку солку болбостуктан туруктуулук пайда болот. Анткени биздин жашообуздагы эң негизги ролду Кудайдын сөзү ойногондуктан. Забур китеби 61 бөлүмдү чөйгө ачабыз. Забур 61 бөлүм 3 анан 7 аяттар. 3-7 аяттар. Чогойбуз бир гана ал менин чебим, куткаруучум, тирегим, ошондуктан мен жыгылбайм. 7 аят. Чогойбуз бир гана ал менин чебим, куткаруучум, тирегим, ошондуктан мен жыгылбайм. Окшош эле сөздөр жазылат, бирок бир эле сөздөн айырмачылык бар. 3, 7 эч бир ою жок эле окуп койдуңуздарбы? Бир сөздө айырмачылык бар. Калганы бардык окшош, мен көбүрөөк таяндым деген сөз менен айырмаланат. Биздин чебибиз болгон, биздин куткаруучубуз болгон, тирегибиз болгон Кудайга таянгандыктан биз эми олку солку болбостон акырындык менен туруктуулук жашоого үйрөнөбүз. Караңгыда жашаган биз Кудайды таанып билдик. Ыйык рухтун жетеги менен руханий нерселерди биле баштагандыктан бардык нерсе эми биз үчүн жарык боло баштады. 118 Забур 105 аятта сенин сөзүң бутума шам, жолума жарык. Жарыктын ролун аткаргандыктан биздин жашообуз акырындык менен жарыкты көздөй бара жатканын байкасак болот. Ошондуктан материалдык нерсени жаратканда Кудайдын руху очуп жүрдүк. Жаңы келишимдеги ыйык рухтун аткарган иши жаңы өмүрдү жаратуу, биздин жаныбызды куткарып алуу деп ыйык рухтун иштеген иштери жөнүндө алдын ала эле Кудай көрсөтүп ачып берген элек. Кудайдын аткарган эң эле негизги иши өмүргө ээ болуу, тирүү болгонубуз. Биринчиден куткарылышыбыз керекпиз. Бейишке бара турган укукка ээ болушубуз керекпиз. Биринчиден төрөлүшүбүз керекпиз, андан кийинки жашоо.
Өмүрдүн бардыгы Кудайдан гана келет. 35-забурда өмүрдүн булагы сенде. Биз сенин жарыгыңдан жарык көрүп турабыз. Элчилердин иштери 17-бөлүм 25-аятта Кудай бардыгына өмүр, дем жана керектүү нерсенин бардыгын берет. Адам өмүрү жок болсо кантип дем алмак эле, кантип жашай алмак эле? Эң биринчиси бул өмүр, Кудай тарабынан берилген өмүр. Ошондой сыяктуу эле руханий жашоодо биздин өмүрүбүз, түбөлүк өмүргө ээ болгонубуз биринчи орунда. Менин үй бүлөм, менин жакындарым, туугандарым бардыгын куткарылгандан кийин, анан кийин аларды карап жардам беришим керекмин. Мисирден чыккан Израиль эли Муса өзүнүн таягы менен Нил дарыясын соккондо ал канга айланат. Андан кийин сыйкырчылар дагы, Мисир жергесинин сыйкырчылар дагы бакаларды секирте алышкан. Бирок фараондун сыйкырчылары ал нерсени аткара алган жок. Фараондун жүрөгү ошондо катууланат дагы өзүнүн кылган иштерин көбөйт. Эмне үчүн Муса аткарган нерсени фараондун сыйкырчылары кыла алышкан жок? Себеби бирөө, анткени өмүр деген Кудайдан гана берилет. Бир адам мындайча айтат: Муса фараондун астына келип өзүнүн таягын ыргытканда ал жыланга айланат. Анан сыйкырчылар дагы таягын ыргытканда жыланга айланат. Өмүрдү жарата алышкан жок. Чыныгы тирүү жыланды алып таяк катары колдонгон деп айтылат. Башынан баштап эле ал жылан таягы эле. Ошол таяк ыргытылгандан кийин жыланга болот. Ыйык жазуудан да карай кетели. Жеремия китеби 8-бөлүмдө 17-аятта. Жеремия 8-бөлүм 17-аят. Чогуу окуйбуз. Анткени мына мен силерге жыландарды, уулуу жыландарды каптатам. Аларды эч ким арбап токтото албайт. Алар силерди чагат, дейт Теңир. Израиль эли бузулганда, Кудайдан алыстаган учурда Жеремия пайгамбар аркылуу мен силерге жыландарды, уулуу жыландарды силерге каптатам, соттойм деген мааниде. Аларды эч ким арбап токтото албайт. Эч ким токтото албай турган. Ошондуктан Мисир жергесиндеги сыйкырчылар жок болгон жыланды жаратты деген сөз эмес. Анткени алар сыйкырчылар өмүрдү, тирүү жанды жарата албайт. Окшоштуруп аткарышы мүмкүн, бирок чыныгы өмүрдү бир гана Кудай өзү берилет. Ошондой эле азыркы учурда жалган жыйындар, жалган окутуулар дагы окшоштуруп сөз сүйлөшөт, окшоштуруп даңкташат. Бирок бир гана нерсе колунан келбеген нерсе адамдарга өмүр бере албайт, жогорудан төрөлө алышпайт. Ошондуктан азыркы биздин жашоодо жалган жыйынды чыныгы жыйындан кандайча айырмалап биле алабыз?
жогорудан төрөлгөн адамдар барбы же жокпу, куткарылган иши аткарылып жатабы же жокпу, ошол нерсе аркылуу билсек болот. Биздин ичибизде Кудай бар болгондуктан куткарылган адамдардын саны күндөн күнгө көбөйүп бара жатат. Жакан 10-бөлүм 28-аятта мен аларга түбөлүк өмүр берем. Алар эч качан өлүшпөйт. Менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Эфестиктер 2-бөлүм 1-аятта кылмыштарыңар жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Кудай өзү тирилтти. Кудайдын гана колунан келе турган нерсе, буну шайтан дагы аткара албаган иш. Ошондуктан биз дагы туура айырмалап билишибиз керекпиз. Жөн эле бир максатты көздөп чогулуп аткан жыйынбы, же болбосо чынында куткарылган адамдар бар жыйынбы? Ыйык рухтун аткарган иши дагы эмне менен байланыш? Өмүр менен. Баштапкы жыйындарда жакшы кабар сөзү жеткирилиши үчүн кыйынчылыктар жаратылгандыктан ар кандай кереметтер көрсөтүлгөн. Бирок ал кереметтерден дагы эң маанилүүсү бул ыйык рухтун жетиги аркылуу адамдардын өмүргө ээ болушу эле. Элчилер иштери 1-бөлүм 8-аятта ыйык рух түшкөндөн кийин силер күчкө толосуңар дагы Иерусалимде, бүт Самарияда, жада калса бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. Ыйык рух келгенде силер күчкө толосуңар дагы менин күбөлөрүм болосуңар. Машаякты күбөлөндүрө турган адамдар болосуңар. Жакан 15-бөлүм 26-аятта мен силерге сооротуучуну жиберем. Атамдан чыгып келген ал чындык руху келгенде мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Атам жиберген сооротуучу ыйык рух мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Ыйса Машаяк куткаруучу экендиги жөнүндө, Ыйса Машаяк айкаш-чыгашсыз аткарган жакшы кабар иши жөнүндө күбөлөндүрөт. Түшүнүш үчүн адамдарга жардам берет. Жакан 3-бөлүм 3-аятта кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудай падышачылыгын көрбөйт. 5-аятта кимде ким суудан жана рухтан төрөлбөсө, Кудай падышачылыгына кире албайт. Суу жана рух деп айтылат. Суу бир нече мааниде айтсак болот. Кудайдын соту катары топон суу учурундагы топон суу. Бул адилеттиктин суусу, сотту билдирет. Биз сууга чөмүлдүрүлгөндө суунун ичине кирип кайра чыгабыз. Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү жөнүндө айтылат. Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгы кечирилди. Күнөөлөр кечирилди. Түбөлүк кечирим ыйык жазууда жазылат. Ошол эле учурда сөздү символдойт. Күнөөлөрүбүз куткарылгандыгы, кечирилгендиги жөнүндөгү сөз ыйык жазууда жазылат дагы, ошол сөздү ыйык рух бизге күбөлөндүрөт дагы, түшүндүрүп кабыл алганга жардам берет. Ыйык рухтун жетеги, иштеген иши адамдарды жаратуу. Жакан 6-бөлүмдө рух өмүр берет, дене эч кандай пайда келтирбейт. Мен силерге айтып жаткан сөздөрүм рух жана өмүр. Рух өмүр берет деген демек Жакан 1-бөлүм 13 айтып кеткенде адамдын каалоосу кандан эмес, адамдардын оюна келген ар кандай жолдор эмес, бизди тирилте ала турган, бизге өмүр бере турган бир гана рух, ыйык рух өзү. Ыйык рухтун жетеги болгондо гана биз өмүргө ээ боло алабыз. Жакан 6-бөлүм 40-аятта атамдын каалоосу уулун көргөн, уулда ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болгону, акыркы күнү аны тирилтем. Ыйсаны көргөн, уулуна ишенген адам, менин сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ыйык жазуудагы эң эле маанилүү сөз эмнеде? Бул түбөлүк өмүргө ээ болуу иши.
биздин ичибиздеги аткарылган куткарылуу, руханий төрөлүү, жогорудан төрөлгөнүбүз ыйык рух биз аркылуу аткарган эң эле маанилүү иштердин бири. Байыркы келишимде карасак, Ильяс менен Элиша пайгамбарлар жөнүндө айтылат. Биринчи Ильяс болгон жана Элиша. Ильяс Ыйса Машаяктын образын көрсөткөн болсо, Элиша Ыйса Машаяктан кийин ыйык рухтун аткарган иштерин байкасак болот. Ошол экинчи падышалар китеби аркылуу карап көрө турган болсок, Элиша пайгамбардын аткарган иштерин бардыгы өлүмдөн өмүргө алып келген иштерди аткарат. Кургактык пайда болгон учурда дагы, өсүмдүктөр өспөй калган учурда ал суу берет дагы өмүр алып келет. Суу кургактык болгон учурда, жаныбарлар, өсүмдүктөрдүн бардыгы жок болуп бара жаткан учурда Элиша пайгамбар аркылуу сууну жиберет дагы, андан кийин согушта дагы ийгиликке жеткирет. Андан кийин жесир аялдын уулун тирилтет. Экинчи падышалар 4-бөлүмдө. Андан кийин балта сууга түшүп кетет дагы, аны дагы куткарып, Элиша пайгамбар аркылуу куткарып алат дагы. Адамдардын бардыгы курсактары тоюп, өз жашоосун сактап калышат. Экинчи падышалар 6-бөлүмдө. Пайдасыз нерселерди пайдалуу кылып өзгөрткөн Элиша пайгамбар. Анан өлгөн адамды Элишанын мүрзөсүнө койгондо, ал адамдын денеси Элишанын денесине, сөөгүнө тиет дагы, өмүр бар экендигин далилдеп келген. Башталыш китепти карап көрө турган болсок, Ибрайым, Искак жана анын кулу болгон Элиезер, өзүнүн жалгыз уулу Искак Ыйса Машаякты чалдырат. Ал эми кулу Элиезер дагы ыйык рухтун образын көрсөткөн. Өзүнүн жалгыз уулу Искакка аял издеши үчүн Элиезер өзүнүн колун жиберет дагы Ребеккага жолуктурат. Ибрайым канчалык бай экендигин, канчалык көп нерсеси бар экендигин көрсөткөн. Ребекканын үй бүлөсү батыраак кетип калбашы үчүн Элиезер Ибрайымдын колу жыйынтыгында эрişип келет дагы Искактын аялы болот. Ыйса Машаякка ишенип, ар бир адам ага таандык адам болушу үчүн ыйык рух дагы ошол иштерди үзгүлтүксүз аткарат. Ыйса Машаяктын колуктусу болушубуз үчүн Кудайдын жыйыны дагы Кудайдын колуктусу катары кабыл алынат. Жыйын дагы жеткилең түрдө өзгөрүлүшү үчүн ыйык рух дагы өз ишин аткарып келет. Андан кийин өмүр жаралышы үчүн жыйын аркылуу эң эле маанилүү аткарылган иштердин бири адамдарга өмүр тартуулоо. Галатиялыктарга жазылган кат 4-бөлүмдү дагы ачабыз. Галатиялыктарга жазылган кат 4-бөлүм. Галатиялыктарга 4-бөлүм 26-аят. 26-аят.
чогуу окуйбуз. Жогорку Иерусалим болсо эркин, ал баарыбыздын энебиз. Бул жерде бир аятты гана окудук, бирок буга чейинки мазмунду карасак, Ыбрайымдын 2 аялы бар эле, бирөөсү эркин Сара, экинчиси Саранын кулу Ажар эле. Ажар аркылуу Исмаил төрөлөт. Сара, Исхак. Бул жыйындын образын көрсөтөт. Ал эми Ажар менен Исмаил мыйзамдын алдын ала образын көрсөткөн. Ыбрайымдын аялы Сара бул эркин жыйындын образын көрсөтөт. Сара жөнүндө айтып, жогорку Иерусалим болсо эркин, ал баарыбыздын энебиз. Эне деп жыйынды айтат. Жыйын эне сыяктуудай. Эненин эң эле негизги аткарган иши эмне? Экөө. Бирөөсү бала төрөйт, экинчиси баланы тарбиялайт, өстүрөт. Жыйын деле ошол. Жыйында адамдар төрөлөт, жогорудан төрөлөт, экинчиси жогорудан төрөлгөн адамдар тарбияланат. Конференция өткөрүп жаткандыгыбыздын дагы негизги максаты адамдар өмүргө ээ болушу үчүн, төрөлгөн адамдар тарбиялашы үчүн. Биринчи съезд бүттү, экинчи съезд башталды. Мындан ары дагы 5 съезд калды. Эң негизги максат адашкан адамдарды чакырып куткарылышы үчүн, өмүргө ээ болушу үчүн, жардам беришибиз үчүн. Ыйык рух албетте түздөн түз ошол ишти аткарат, бирок биз катышуучулар катары ал иште чогуу көмөктөшөбүз. Ал Кудайга жаккан иш. Куткарылган адамдар өзүнүн убактысын арнап, материалдык байлыгын арнап, ошол өмүргө ээ болгон адамдар дагы көп катышып тарбияга ээ болушат. Жыл сайын өткөн конференция аркылуу адамдар өмүргө ээ болушат, андан кийин биргеликте руханий жактан өсүшөт. Ишениминде өсүшөт. Биз эмне кылышыбыз керекпиз? Ошол иштерде чогуу биргеликте болушубуз керекпиз. Бул дүйнөдө эң эле Кудайдын аткарга маанилүү иши Израилде, Иерусалимде, Кудайдын ибадатканасында Кудай өзү бар эле. Ышая 66-бөлүмдө Теңир айтат: асман менин тагым, жер болсо буттарымды кое турган жер. Буттарымды кое турган жер. Бут деген кыймылдайт. Байыркы келишимдеги Иерусалим. Иерусалимди Кудайдын бутун кое турган жер деп айтылат. Иерусалим баштапкы жер. Андан кийин ибадаткана Кудай өзү негизги иштерин аткарган жер деп айтсак болот. Ошол жерде Кудайдын өмүр берүүчү иштери аткарылган. Азыркы учурда жыйын аркылуу, өзүнүн улуу сүйүүсү аркылуу, бүт күч аракети менен жыйын аркылуу иштейт, конференция аркылуу иштейт. Биз ошол жакта ар дайым катышышыбыз керек. Ал жака барып биргеликте кызмат кылып, өзүбүздүн убактыбызды арнап бир болушубуз керекпиз. Конференция 3 күн өткөндөн кийин кээ бир адамдар ушунчалык чарчагандыктан 1 ай эс алган адамдар да бар экен. Бирок кубаныч жүрөктөрү менен катышышат. Эмне үчүн? Анткени ошол жерге Кудай өзүнүн бутун кое турган жер, Кудай өзү иштей турган жер. Конференцияда Кудайдын руху иштей турган жер. Бирөө адам машинасын токтотот, бирөөсү машиналарды регулировка кылыш үчүн, кээ бир адамдар болсо
таштандыларды таштап кызмат кылат, бирөөсү болсо тамак аштарды кылганда кызмат кылат, идиш жууганда, баардыгы биргеликте Кудайдын жакшы иштерин аткарат. Кудай ошол учурда кубанат. Теңир ал жерде бата жана түбөлүк өмүр берген. Ошол иш үчүн биз баардыгыбыз бир болушубуз керекпиз. Башталыш 1-бөлүм, кайрадан ачабыз. Башталыш 1-бөлүм, 28-аят. Чогуу окуйбуз. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү баардык жаныбарларга бийлик кылгыла. Бул сөз аркылуу Кудайдын жүрөгүн таанып билсек болот. Биринчиден, укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула. Руханий жактан карасак, укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула деп Кудай бизден каалайт. Забур 2-бөлүм 8-аятта: менден сура, ошондо мен сага элдерди мураска берем, бүт жерди энчиңе берем. Ошол ишти ыйык рух азыр аткарып жатат. Иерусалимден башталган жакшы кабар сөзү башында 120 адамга ыйык рух түшөт дагы, күндөн күнгө шакирттердин саны көбөйүп 5000ге жетип, андан кийин элчилер иштери 6-бөлүмдө абдан көбөйүп кетишти. Көптөгөн адамдар Ыйсага ишенип калышты. Иерусалимден башталган ошол жакшы кабар сөзү Сирия, Самария, Азия, Македония, анан Римге чейин уламдан улам жакшы кабар таркагандан таркап 2000 жылдык тарыхын алып келген жакшы кабар азыркы учурда биздин доорго чейин жетти. Биздин жыйындын башталганына 40 жыл болду. 2007 жылдан баштап дүйнө жүзүнө активдүү түрдө жакшы кабарды таркатабыз деп максат койдук эле. Азыркы учурда 82 мамлекетте 1000ден ашык биздин жыйындар бар. Кайсыл жакка барбайлы бир туугандарды жолуктурсак болот. Африкада жалпысынан 55 мамлекет бар, 55тен 53-үнө биздин жакшы кабар сөзү кирген. Укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жыйындарды толтургула, көбөйгүлө. Кудайдын иши аткарылышын Кудай өзү каалайт. Андан кийинки сөз эмне деп айтылат? Ырайым убактысы бүткөнгө чейин бутпарастардын саны толушун Кудай өзү каалайт. Качан ошол сан толгондон кийин, толук болгондон кийин 7 жылдык кайгы болот. Биринчи 3,5 жылдыкта жүйүттөрдүн ичинен баардыгынан биригип 144 000 адам куткарылууга ээ болот. 3,5 жыл ичинде 144 000 адамдын куткарылышы бул өтө көп. 144 000 өтө эле көп сандагы адамдар. Ошондо эми бутпарастардын саны толгондон кийин, жүйүттөрдүн ичинен саны толгондон кийин эми бул дүйнөнүн мындан ары болуунун пайдасы жок. Андан кийин Кудай бул дүйнөнү жок кылып кырат. Азыркы учурда биздин жыйын аркылуу ушул жакшы кабар сөзү элдерге толтурулуп жеткирилип жатат. Эмне үчүн жерди ээлегиле деп Кудай буйрук берген эле. Руханий жактан өзүбүзгө сабак ала турган болсок, адам ата тил албастыгы үчүн баардык нерсе шайтанга берилип кеткен эле. Анан шайтан айтат: анткени ал мага берилген, мен аны кимге кааласам ошого берем деп. Бул дүйнөнүн төрөсүн шайтан деп айтат. 1-Жакан 5-бөлүм 19-аятта биз Кудайданбыз, ал эми бүт дүйнө шайтандын бийлик астында экенин билебиз. Бул дүйнөдөгү болгон адамдардын баардыгы амалкөй шайтандын кол астында. Ал эми биз ошол адамдарга жакшы кабарды жеткирип куткарып алганыбыз бул согуш болуп саналат.
эгерде ар бир адамга каршы чыгып согуша турган болсок руханий жашоодо, анда ал адамды куткарып алабыз дагы. Кудайдын падышачылыгы көбөйгөндөн көбөйүп, биз азыркы учурда колубузга кылыч бычак алып согушпайбыз. Шайтанга каршы руханий согушту ар дайым жүргүзүп келебиз. Конференцияда руханий согуш жүргүзүш үчүн барабыз. Анан Кудай айтат, үстөмдүк кылгыла, падышачылык кылгыла, падышага таандык. Иш 1 Петр 2 бөлүм 9 аятта силер тандалган уруусуңар, падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар. Дагы бир жерде ача кетели, 1 Корунтуктар 4 бөлүм. 1 Корунтуктар 4 бөлүм. 1 Корунтуктар 4 бөлүм 8 аят. Чогуу койбуз, силер тоюп калдыңар, силер байып калдыңар, силер биссиз эле падышачылык кыла баштадыңар. Силер чыны менен эле падышачылык кылып жатасыңар. Кылып жатсаңар кана, анда биз да силер менен бирге падышачылык кылмакпыз. 3 жолу падышачылык айтылат. Биринчи падышачылык бул туура эмес падышачылык жөнүндө айтылат. Бул дүйнөдөгү болгон падышачылык өтө тоюп калган, өтө жаман ишке байланыш болгон. Силер биссиз эле падышачылык кылып калдыңар. Бул дагы Машаякка жакпаган нерсе. Чыны менен силер менен чогуу падышачылык кылып жаткан болсок, 1000 жылдык падышачылыкты айтат. Ыйса Машаяк келгенде 1000 жылдык падышачылыкта биз падышачылык кылабыз. Адам падышачылык кылганда гана ал чыныгы канааттандырууга ээ боло алат. Ошондуктан Кудай адамды башынан баштап эле падышачылык кыла турган укук менен жараткан эле. Анда биз да силер менен бирге падышачылык кылмакпыз. Өзүбүздүн денебизди падышачылык кылып, же болбосо бул дүйнөнүн төрөсү болгон шайтанды жеңип падышачылык кыла турган падышачаларбыз. Биз денебиз өтө жалкоо, өтө алсыз. Курмандык кылуубузду денебиз каалабайт. Ал үчүн өзүбүз туура башкарып келишибиз керекпиз. Денебиз дайыма жакшы нерсени, комфортту жакшы көрөт. Конференцияга да биз биргеликте чогуу катышып, жакшы кабарды жеткириш үчүн уга турган адамдарды издеп табышыбыз керекпиз. Ал үчүн өзүбүздүн убактыбызды жумшашыбыз керекпиз. Ыйык жазуу Кудайдын өмүрүн камтыган китеп. Ошол өмүрдү адамдарга жеткирүү ишин ыйык рух аркылуу, сөз аркылуу, Кудай жыйын аркылуу иштейт, аткарат. Азыр айлана чөйрөдө куткарыла элек адамдар өтө көп. Үй бүлөдөн мен жалгыз болуумду каалабайт. Анткени бүт үй бүлөм куткарылып, көбөйгөндөн көбөйүп, биз бардыгыбыз бирге болуубузду Кудай каалайт. Жумушта иштеген адамдардын бардыгы, шаардагы адамдар, мамлекеттеги адамдардын бардыгы укумдап тукумдагыла, көбөйгүлө. Кудай руханий жактан бизге ушул нерсени буйрук кылган. Жакшы кабарды жеткирүү менен куткарылган адамдар көбөйүшүн Кудай каалайт. Ошондуктан азыр конференцияга бүт көңүлүбүздү бурушубуз керекпиз, чогуу сыйынабыз. Ырайымга жана сүйүүгө толгон биздин Кудай Ата, сизге ыраазыбыз. Бизге конференция өткөргөнгө мүмкүнчүлүктү түзүп берип, көптөгөн адамдарды бизге жибергендигиңиз үчүн, адашкан адамдарды куткарып алыш үчүн, чоң иштерге катышкандыгыбыз үчүн ыраазыбыз. 2 съезд конференцияда дагы улуу күчүңүз менен жардам берип, көптөгөн адамдар куткарылышсын. Андан кийин боло турган 3 съездден 7 съездге чейин Кудай өзүңүз чогуу болуп, көптөгөн адамдарды ээрчитип келип, ар бир адам милдеттүү түрдө
колдонула турган адамдардан бололу. Адашкан адамдардын баардыгын биз чакырып келип жакшы кабарды жеткире тургандардан бололу. Ошол иштердин баардыгын сизге гана тапшырабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машайыктын ысымынан сыйындык. Амин.